Бейиш нуру. Дүйнө балык менен өгүздүн үстүндө турабы? Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дүйнө эмненин үстүндө турат деп сурашкан. Ал саллаллаху алейхи вассалам аля саури вал худ, башкача айтканда өгүздүн жана балыктын үстүндө турат деп жооп берген. Бул жерде саур өгүз, худ балык деген мааниге келет. Башка рываяттарда болсо биринчи сурашканда өгүздүн үстүндө турат, ал эми экинчи сурашканда балыктын үстүндө турат деп жооп берген. Көпчүлүк материалисттер бул хадисти мисал катары келтирип, ислам дини караңгылыктын дини, мусулмандар ар кандай кыял жомокторго ишене беришет деп шылдыңдап келишкен. Ошол эле кезде кээ бирки хадисти четке кагуучу туугандар да бул хадиске ишенип болбойт деп хадисти акылдарына сыйдыра албаган үчүн четке кагышкан. Учурда астрономия менен жер шары балыктын да өгүздүн да үстүндө эмес экендиги далилденген. Анда эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыртынан карасаң акылга, логикага сыйбагандай көрүнгөн бир хадисти айтты. Жообуна кызыктар болсоңуз баштадык. Ыйык Курандын тафсири болгон 14 томдон турган Рисале-и Нур аттуу чыгармалар жыйнагынын лемалар томунун 14-чү лема, башкача айтканда 14-чү жарык темасында бул суроонун жообу логикага сыярлык абалда берилген. Биз ошол жерден алып кыскача бергенге аракет кылалы. Хадистин ачыкталышына кирээрден мурда ушуну билип алганыбыз оң. Куран аяттарынын жана хадистердин бир түз мааниси болсо, андан сырткары өтмө маанилери да бар. Ошондуктан кээ бирки аят хадистердин түз маанисин гана алып, өтмө маанисине карабай коюу бул талапка ылайык болбой калат. Бул хадистин логикага сыярлык илимий кыйыр маанилери бар. Бул хадистин ачыкталышы 4 негиз менен, ыкма менен берилген. Биринчиси, баарыбызга белгилүү болгондой эле атайын милдеттери бар периштелер бар. Мисалы, Азирети Азраил алейхисаламдын милдети адамдардын жанын алат. Азирети Жабраил алейхисалам болсо пайгамбарларга вахий аян алып келүүчү периште. Тозокто милдет өтөгөн периштелер да бар. Атүгүл ар бир тамчыны алып түшүүчү периштелер да бар. Ошол сыяктуу эле жер шарын көзөмөлдөп ташып жүргөн 2 периште бар. Алардын аттары Саур өгүз, Худ балык. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисти айтып жаткан кезде ушул периштелерге ишарат кылган. Бул хадистин биринчи ачыкталышы. Экинчиси, мисалы мындай деп сурашса, бир мамлекет эмненин күчү менен турат? Мамлекетти эмне кармап турат? Дароо калем жана кылыч деп жооп беребиз. Тагыраак айтканда, калем мыйзамды туйунтса, кылыч аскерий күчтү туйунтат. Бул жерде бир калем же бир кылычты айткан жокпуз. Болгону кызыл тилдүүлүк менен өтмө мааниде окшотуу аркылуу айтылды. Ушул өтмө мааниде айтылган мисал сыяктуу эле хадистин ачыкталышында өтмө мааниде айтылган. Адамзат же жерден чыккан азыктар менен же суудан чыккан азыктар менен азыктанып жашап келет эмеспи? Топурактан чыккан азыктар да суусуз болбойт албетте. Демек, бул жерде өгүз чарбачылыкка ишарат кылат. Тагыраак айтканда, мурдагы доорлордо өгүз аркылуу жер иштетишкендиги үчүн өгүз чарбачылыктын символуна айланган. Балык болсо сууга жана сууда жашоочу жандыктарга карата айтылган. Азыркы күндө болсо өгүздүн жана балыктын ордун ар кандай техникалар ээледи. Мисалы байыркы доорлордо адам өгүз менен жер казып, деңиздерден балык тутуп оокат кылышса, азыркы доордун адамзаты учурдун өгүздөр сыяктуу болгон техникалар менен жерден же суудан ар кандай кем байлыктарды казып алып оокат кылып келүүдө. Демек, өгүз жерден чыккан кем байлыктарга ишарат кылса, балык суу астынан чыккан кем байлыктарга карата да айтылууда. Үчүнчүсү, баарыбызга маалым болгондой эле планетабыздын дээрлик 30% жерден, ал эми 70% суудан турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өгүз деп айтканда жерди, ал эми балык деп айткан кезде сууну назарда тутуп айткан. Төртүнчүсү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисти айтуу менен астрономия илиминде да ачылыш кылган. Баарыбызга белгилүү болгондой, жер шары жыл бою айланып олтуруп,
бир жандыкка же буюмга окшош жылдыздардын тушунан өтүп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи жолу жер өгүздүн үстүндө турат деп айткан кезде жер шары букачар жылдызынын тушунан өтүп бараткан эле. Арадан бир ай өткөн соң балыктын үстүндө турат деп айткан кезде болсо балык жылдызынын тушунан өтүп бараткан эле. Демек, өтө күчтүү кызыл тилдүүлүк менен жер шары өз огунда күн системасында айланаарын айтып, өз доорунун инсандарына эле эмес, биздин доордун биз инсандарына да илимий жактан сабак берип кеткен. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтмө мааниде кыйытып айтууда? Ачык эле айтып салса болбойт беле деген суроо жаралат. Эгер ал саллаллаху алейхи вассалам ушул сыяктуу хадистерди ачык эле айтып койгондо, ал доордун инсандарынын логикасына сыйбай, маанини түшүнбөй калышмак. Тескерисинче динди четке кага башташмак. Сыртынан караганда жомок сыяктуу көрүнүп, логикабызга сыйбагандай көрүнгөн бул хадисте өтө улуу акыйкаттар бар экен. Албетте, бизден талап кылынган нерсе изилдөө, окуп үйрөнүү. Куран жана хадистерде өтө улуу илимий логикалык акыйкаттар, ачылыштар бар. Күндүн өтүшү менен бул акыйкаттар ачыкка чыгуу менен Куран жана хадис жашарууда. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.